Кесиптештер менен күндүн маанилүү жаңылыктарын таныштырып, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы, студияда мен Айганы Штыратбек кызы. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ошто 22 жаштагы кыз 37 жаштагы кишинин өлүмүнө шектелүүдө. Маркумдун сол бутуна миздүү нерсе менен сайылып каза болгон. Самат Ибраев кесиптешин мушташууга чакырды. Ага жооп берген Женчураев кандай шартта же кайсы жерде болбосун жолугушууга даяр. Мен сиз менен эки эле жолду көрүп турам азырчы. Сиз менен соттошушум керек, же болбосо эшикке чыгып бирме-бир чыгышым керек, эркек же ошондой иш кылышыбыз керек болуп турат да. Сатылган жер шектелүүнү пайда кылды. Ош шаарында муниципалдык жер тилке 12 миллион сомдон ашык каражатка сатылды. Айрымдар 80 сотык жер арзан бааланды деп жатышат. Ош шаарындагы резиденцияда да беделдүү жарандар жумоктогудай үйлөрдө жашайт. Бирок алар салык төккөнгө келгенде абдан эле байкуш. Жалал-Абад жана Ош облусунда жер титреди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, саат 13:46-да Жалал-Абадта учогунда күчү 5 балга жеткен жер титрөө катталды. Жер титрөө Сузак районунун Көк Жаңгак шаарында, Михайловка, Сары Булак, Кара Чолок айылдарында 4,5 балл, Акток, Урказган, Сай, Каду, Карамарт айылдарында 4 балл, Жалал-Абад шаарында 3,5 балл, Нокен районунун Мас айылында 3 балл, Ош облусунун Өзгөн шаарында жана Мырзаке айылында 3,5 балл, Ош шаарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титрөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Ош шаарында 22 жаштагы кыз 37 жаштагы эркек кишинин өлүмүнө шектелип кармалды. 28 сентябрь күнү саат 2:55 чамасында Ош шаардык милициясынын нөөмөт бөлүмүнө Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынан кабар түшкөн. Анда Ош шаарынын Касымбеков көчөсүндөгү кафенин алдында азиаттектүү болжол менен 35-40 жаштагы Мирбек аттуу жарандын сол буту миздүү нерсе менен сайылып, кесилген жаракаты менен келип түшкөнү айтылган. Аталган ооруканага ыкчам тергөө тобу барган кезде анын каза болуп калгандыгы аныкталган деп билдирген милиция өкүлү. Каза болгон жарандын сөөгү соттук медициналык эксперттин катышуусунда кароодон өткөрүлгөн. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында күбө катары маркумдун жанындагы досу жана окуяга күбө болгон атуулдар суралган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун тургуну 22 жаштагы кызды убактылуу кармоо жайына киргизди. Военный Антоновкадагы балдар үйүнүн тарбиялануучусу Игорь Якуниндин өлүмү боюнча комиссиялык экспертизанын бүтүмү даяр болду. Комиссиянын экспертизадан кийин чыгарган бүтүмүнө караганда, Якуниндин төшүнө катуу сокку урулуп, жүрөгү токтоп калган. Сотко чейинки иликтөө иштери уланууда дешти милициядан. Эске салсак, балдар үйүнүн 13 жаштагы тарбиялануучусунун каза тапканы тууралуу маалымат июнь айында тараган. Маркумдун өлүмү боюнча факт Сокулук райондук милициясы тарабынан 1-июнда катталган. Эскертсек, маркумдун агасы Богдан Якунин президентке кайрылуу жолдоп, бул иштин тергелишин көзөмөлгө алууну суранган. Кайрылуусунда иниси токмок жеп каза болду деген шек жаралып жаткандыгын айткан. Кийин Садыр Жапаров бул ишти өз көзөмөлүнө алган болчу. 30-июнда Якуниндин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыгып, баланын сабалганы тастыкталган. Милиция кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси боюнча иш козгогон. Ош аэропорту көзөмөл өткөрмө бекетинде УКМКнын чек ара кызматынын кызматкерлеринин коррупциялык иштеринин туруктуу каналы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК Ош аэропорту көзөмөл өткөрмө бекетинде иштеген чек ара кызматкерлер чет элдик жарандардан опузалап акча алып жүргөнүн аныктаган. Учурда аталган факты боюнча аталган кылмыш иштин алкагында 20 чек ара кызматкерине карата териштирүү жүргүзүлүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраев аны сындаган кесиптеши Мирлан Женчураевди жеке чыгып мушташууга чакырды. Женчураев көз боемочулук менен алектенген депутаттар Улуттук банктын негизсиз сындап жатканын билдирди. Бул сөз өзүнө тийиштүү болгонун түшүнгөн Ибраев андай катуу сөздөрдү айтпоого чакырды. Ага жооп берген Женчураев кандай шартта же кайсы жерде болбосун жолугушууга даяр экенин айтты. Бул жерде бири-бирибизди каралап, бири-бирибизге мындайча айтканда мына эшикке чыгып азыр мен ушундай Мирлан Женчураевго ушундай бир сунуш айтат элем. Мирлан Женчураев коллегабызга айтып кетким келет. Биз бири-бирибизге андай катуу сөз айтпайлы. Мен сиз менен эки эле жолду көрүп турам азырчы. Сиз менен соттошушум керек, же болбосо эшикке чыгып бирме-бир чыгышым керек, эркек же ошондой иш кылышыбыз керек болуп турат да. Мындай нерсе эч качан бул жерде кайталанбаш керек деп айткым келет. Сиздер мындай жакшынакай
форматта жакшынакай сүйлөгөндү үйрөнсөк, урматтуу коллегалар. Мен регламентке ылайык бирөөнүн да ысымын атаган жокмун. Бирок мен ысым атагандан кийин биринчи айтып коеюн, эгерде вы примеряете на себя и отвечаете, это отлично, значит вы понимаете ответственность и знаете, чем занимаетесь. Второе, угрозы от некоторых таких лиц, они не проходят. Я готов к любым исходам и к любой встрече. Если вы мужчина, вы должны прийти и доказать оба расклада. Бұл екінші. И үчүнчү, мыйзам астына жооп бергенде, мен ойлойм, юриспруденция будет на нашей стороне. И мы докажем, кто где что брал и чем занимался. Я думаю, завтра Толкун Александрович тоже сдержит свои слова после своей официальной отставки. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун кызматтан кетүү тууралуу арызына жогорку кеңештин 62 депутаты макулдук берип, 2 депутат каршы добуш берди. Жыйынга 66 депутат катталган. Ушул тапта парламент улуттук банктын төрагалыгына талапкер Кубанычбек Бөкөнтаевди дайындоо тууралуу президенттин сунушун карашты. Мамлекет башчынын сунушун депутаттарга өкүл Анарбек Калматов тааныштырды. Толкунбек Абдыгулов президенттин сунушу менен эл аралык валюта фондуна Кыргызстандын атынан кеңешчи болуп кетип жатканына байланыштуу арыз жазганын, эч кандай саясий басым, кысым жоктугун билдирди. Толкунбек Абдыгулов улуттук банкты 2014-жылдан бери жетектеп келет. Ортодо кыска мөөнөткө өкмөткө барып, биринчи вице-премьер-министр кызматын аркалап, кийин ордуна кайткан. 2-3 жылдан бери тамеки чегүүгө каршы мыйзам долбоору талкууларды жаратып келди. Көптөгөн тоскоолдуктарга кабылды, бирок жыйынтыгы менен чала чарпы мыйзам долбоору кабыл алынган. Кийинчерээк ушул эле мыйзам долбоору кайра иштелип чыгып, кечээ Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Темага кененирээк кесиптешим Жуудар Бузумов токтолот. Коомдук чай жана кафе ресторандарда тамеки чегүүгө тыюу салынды. Мындай жарлыкка президент кол койду. Буга себеп калктын ден соолугу себеп болгон. Бир жагынан Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тамекиге каршы күрөшүү боюнча иштерине көмөк жасалган. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Айнура Алтыбаева документте бардык жоолор бекитилген деп жатат. Тамеки чеккен адам өзүнүн эле ден соолугуна зыян келтирбестен, айлана чөйрөдөгү адамдарга да таасирин тийгизип жаткандыгын билдирген. Бул мыйзам долбоору пандемияга чейин иштелип чыгып, биринчи окуудан өткөн. Пандемияны эске алып, биз ага өзгөртүү киргиздик. Кыскача айтканда, тамеки тартууга бардык эле жерлерде тыюу салынбайт. Бирок коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салууну сунуштап жатабыз. Чылым чеккен адам башкалардын эркин дем алуусуна тоскоол болбошу керек. Азыр тамеки чегүүгө уруксат берилген. Кафе, ресторандарда студенттер окуусунун контрагына акча чогултуп иштешет. Мына ушул маалымат коомчулукка чыгарым менен түрдүү пикирлер айтыла баштады. Айрым активисттер жасалган аракетти арзан пиар катары кабыл алышты. Популисттик көз караш менен кабыл алынган чечим деп жатышат. Бул мыйзам долбоорун иштеп кетерине деле көздөрү жетпейт экен. Эми бул мыйзам долбоор иштебейт. Мен ачык эле айтып коеюн, мына башымды кесип эле иштебейт. Эми бул популистический болуп атпайбы? Баягы кандай десем, Кыргызстандын ичиндеги жашап аткан жарандарды бир сире дүрбүтүп, ойго келтирип, эми тартпагыла, анан чектегиле, анда бирөө тамак ичпегиле деп койбойбу. Анда тамеки чыгарылган завод фабрикаларды жапкыла, магазиндерди жапкыла, тамекини токтоткула, бүт полностью сатканды. Ал эми жарандык позициясын ачык айткан Келдибек Орозов болсо, жогоруда айтылган сындарга терс көз карашта. Негизи бул мыйзам долбоору мурун эле кабыл алынышы керек болчу деп жатат. Тамекини көрүнгөн жерде чекпөө, бул шаардын тазалыгын эле эмес, адамдардын маданияттуулугун да арттырат деген ойдо. Эми тамеки чеккен жерлер өзүнчө атайын тамеки чегүү үчүн бөлүнгөн жерлер болуш керек. Бирок жакшы иш башталыптыр. Эгер президент кол койгон болсо, биз аны колдойбуз. Мунун плюс жагы кандай? Плюс жагы көп аябай. Биринчиден көчөбүз, же болбосо шаарыбыз таза болот. Экинчиден адамдын ден соолугу жакшы болот, чың болот. Мисалы үчүн көчөдө барып деле тамеки чегип кетип атпайбы? Отведенный местого барып чеге турган болсок, өзүнчө бекитилген жерге чегип турган болсо, хотя бы ошол жерге чейин дагы тамеки чекпей барса, жок дегенде бир штук күнүнө азыраак чегип калат да. Бул дагы өзүнчө адамдын ден соолугуна пайда деген сөз.
Кабыл алынган мыйзамда бардык тамеки каражаттарын жарнамалоого да тыюу салынган. Айтсак, мурдагы мыйзамга ылайык ар бир мекемеде тамеки тартууга ылайыкташылган атайын жай болушу зарыл болчу. Бирок жаңы мыйзамдын демилгечилери мындай учурда тейлөөчү кызматкерлер түтүн менен дем алып каларын белгилешет. Дал ушул жерден жаңы мыйзам долбоору боюнча элдин пикири кандай экенин да билип көрдүк. Туура эле. Эмнеси менен? Эми ал өздөрүнө дагы зыян. Анан булганышта болот. Эми эл бирөө чегет, бирөө чеккиси келбейт. Коомчулукта туура эмес эле го дейм. Мисалы, мен студентмин, и кээ бир студенттер бар. Там аудиторияда деле кээде чеге көрүшөт да. И мен оюмча бул өтө эле туура эмес нерсе. Тем более университеттин ичинде ошондой болуп аткандан кийин сыртта айтпай эле коюш керек деп ойлойбуз. Кафе, ресторандарда да чекпей эле да. Туура. Эс алуу жайында дагы ошо буркуратып туура эмес да. Жакшы, табиятты булгабайт да эми. Жакшы да. Айтсак, мыйзам долбоорунда аталган жайларда чылым чегүүгө ылайыкталган шарттарды түзүүгө да тыюу салынат. Бир гана аэропорттордо өрт жана авиация коопсуздугунун талаптарын сактап, желдетүү системаларын коюу менен атайын бөлмөлөрдү уюштурууга болот. Жакын арада чылым чегүүгө тыюу салынган жайларды аныктоо жана белгилерди коюу тартибин Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги иштеп чыгат экен. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Ишкерлерди текшерүүгө тыюу салган мораторий алынып салынды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Алмаз Шаршынбеков билдирди. Анын айтымында ишкерлерди текшерүүгө тыюу салуу министрлер кабинетинин 16 сентябрдагы токтому менен жокко чыгарылган. Мындай чечим күмөндүү жарандардын ууланышына алып келген азык-түлүктөрдүн сатылышына жол бербөө үчүн кабыл алынган деди ал. Ал белгилегендей, коомдук тамактануучу жайларда азык-түлүктөрдү туура эмес сактаган, ал жерде иштеген кызматкерлердин жеке гигиенаны сактабаган учурлары арбын. Эскерте кетсек, 2019 жылдан тарта Кыргызстанда ишкерлерди мамлекеттик органдар тарабынан текшерүү жүргүзүүгө 2 жылга тыюу салынган. Былтыр декабрь айында ал мораторий 2022 жылга чейин узартылган. Ош шаарында муниципалдык жер тилки 12 миллион сомдон ашык каражатка сатылды. Айрымдар 80 соток жер арзан бааланып калганын айтышууда. Жеке жактарга өткөрүлгөн жер аянты социалдык багытта колдонулуучу тилке болгон. Бул маселе кечээ шаардык кеңештин сессиясында көтөрүлүп, ал эл өкүлдөрүнүн кызыгуусун арттырды. Жеке жактарга кеткен жердин чоо жайы кезектеги материалда. Ош шаардык кеңештин кечээ өткөрүлгөн сессиясында 80 соток жергиликтүү бийликке тиешелүү болгон жер жеке жактарга сатылганы кабарланды. Айрым эл өкүлдөрү шаарда социалдык маселелерди курууга жер тартыш болгон учурда жеке жактарга сатуу туура эместигин баса белгилешти. Өзүңөр ойлоп көрүңүздөр, урматтуу депутаттар. 80 соток жер 12 миллион сомго деген бул адам күлө турган сумма да. Тем более 10 адам болдук. Bizde hazır mı şarda eğer de bizge bir investor gelip respublika bücretten biraz akça gelip olsa biz mektep bala bakça ormanına yerimiz yok. O şöyle şurada 80 sotuk, kaçtı 1 hektar yeri satıyoruz aslında. Ben oyunca bu öte tur emez meseleyinde. Anadağ buğa şeyin bizde ama işlep gelgen memiz o ek sorungal berip koyulan çok biliyorsun. Buğa şeyin işlep gelgen baseyin var le. Abdülkadir, Rıspay Abdülkadir köşesinin köprünün aslında baseyin. Быйыл көрсөң иште эле ошол мусул болуп жатты. Амир Тимур аймагындагы бул жай муниципалдык менчик башкармалыгынын балансындагы жер тилке болгон. Аны ушул жылдын 27 майында акцион аркылуу шаардык бийлик сатка койгон. Акциондо 2 жаран катышып, анын бирөөсү 12 миллион сомдон ашык каражатка утуп алган. Сатууга эмне негиз болду деген суроого шаардык бийлик өкүлдөрү мындай жооп беришти. Ана именно ошол боюнча арыз келип түшкөн. УМСке келгенден кийин архитектурага жөнөтөбүз. Архитектура анан берги соответствующий службаларга жөнөтөт заключение алыш үчүн кандай жер бошпу, бош эмеспи деп. Анан арызды карап чыксам, ошо жерди алам деген кишилерди арыз негизде ал жерге социальный объект курабыз деп озуну. Мектеп салабыз, частный школа салабыз. Анан ошо Амир Тимурда баягы малообеспеченный семьялар бар дейм, көп балалуу семьялар бар. Ошондойлорго квота берип, ошо жерге частный школа ачабыз, анан социальный маселени чечебиз деген маселе менен кайрылган экен.
Анан биз ошол арыздын негизинде заключенияларды алып, біз комиссия қойып бердік. 2 миллион сомго сатылган жердин баасын көз карандысыз баалоочулар баалаган. Жерди иштетүү максаты боюнча сөз болгон жерге социалдык объект тургузулуусу көрсөтүлгөн. Шаардагы жер тилкелердин баасына көз чаптырып, курулуш иштерин жүргүзгөн компаниянын өкүлдөрүнө кайрылдык. Алар камерага ачык пикирин билдирбесе да, шаар ичинде жерлердин бир сотугу 20 000 акш долларынан 30 000ге чейин сатып алгандыгын айтууда. Жерди баалаган көз карандысыз баалоочулар да азыркы инфляцияны эске алуусу керектешет. Шаардын ичиндеги 80 сотук жерди 12 миллион сомго сатып койгон бул өзү негизи туура эмес. Азыркы күндө шаардагы 1 сотук жерди 20 000, 30 000 долларга чейин сатып алат да. Анын акчасын айтканда 1 сотук жерди сомго айландырганда 1 сотук жерди 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин сом болот да. Анан кийин 80 сотук жердин баардыгын 12 миллионго сатып койгонун бул 1 сотук жерин мындай айтканда 1000 доллардан сатып атат. Жакшы эсептеп келсең 100 000, 120 000 сомго айланып атат да. Бул деген негиз боюнча мыйзамдуулугун караш керек. Ал эми жерди сатып алган жаран кымбат сатып алганын айтып, бирок жерди өз максатында иштете тургандыгын ачыктады. Ал Тургай мамлекеттик акты китебинде да социалдык объект куруу үчүн деп көрсөтүлгөн. Бул маселенин сессияда көтөрүлгөндүгүнүн себебин ал кызыкчылыктардын кагылышы бар деп айтууда. Мен бу жерде алышымдагы максат ушу шаар үчүн, шаарды келечеги үчүн, жаш муундар окусун, ошол жерде детсад курсам, ошол жерде. Мен жерди алышымдын максатым шаардыктар үчүн, келечек муун үчүн, жаш муундар окусун, жаштар жакшы билим алуусу үчүн шарт түзөйүн деп алдым. Азыр 1-2 депутат бар экен. Алар бул маселеде көйгөй жаратып жатат. Менин максатым билим берүү багытындагы бала бакча менен мектеп куруу. Алып башка кылыптсан деп таанышып атат элек. Бул убакка чейин да ишкерлерди колдоо максатында шаардык бийлик гектарлаган жерлерди бөлүп берип, бирок аны баалоо боюнча укук коргоо органдары иш козгогон жайы бар. Ал эми сатылган жерди бул убакка чейин ижарага алып иштетип келген жаран шаардык бийликтин бул аракетинин артында күмөндүү жагдайлар бар деген ойду карманып келет. Датка Абдан Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Кыргызстанда салык төлөө мөөнөтү ушул жылдын 1-сентябрында соңуна чыккан. Бирок Ош шаарында салык төлөө милдеттенмеси бар объектилердин 3/1 гана карызынан кутулган. Буга байланыштуу тийиштүү адистер төлөбөй жаткан Ош шаарындагы кыймылсыз мүлк, тагыраагы жер үйлөргө рейд уюштурду. Учурда жалпы болуп 1403 объектте салык төлөө милдети турат. Ош шаарында ушул тапта 547 үйдүн салыгы төлөнбөй турат. Алардын басымдуу бөлүгү Ош шаарындагы абройлуу жана беделдүү деп эсептелген жарандар экени белгилүү болду. Кыймылсыз мүлккө салык төлөө мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу учурда салык кызматкерлери атайы рейд чараларын көрүшүүдө. Анын алкагында салык кызматкерлери алгач Ош шаарынын Насирдин Исанова көчөсүндөгү салык төлөбөй жаткан жарандардын үйлөрүнө кадам урушту. Бирок бул аракеттердин жыйынтыгы болгон жок. Эшигинен баш багып кайра үйүнө кире качып, анын көрсөтпөй койгондор кезикти. Айрымдары таптакыр эшигин ачпай да коюшту. Азыр чыкты эле казайын. Казайын жок эле. Айт чакыр, биз атайын келдик мына, налогун төлөбөйт. Акыркы эле ушул акчалуу бай адамдардын гана үйлөрү калып калды. Жанагы эле бегече эле барып төлөп бүттү качы. Бизге калган биздин атайын список кылып чыгарып болуп атпайбы? Эмин өзүнүн үйүнө келебиз. Төлөбөгөнүн суммаларынан бери чыгарып 7 000, 8 000, 10 000, алды 15 000 бир жылына эле налогу, мүлк салыгы. Төлөбөй жүргөндүгүнөн ушинтип биз ар бир үйгө муктаж болуп атабыз. Чакырып келген. Пеня барбы жокпу? Пеня обязательно 1-сентябрдан өтөрү менен уже күнүнө 0,9% пеня. Ош шаарындагы абройлуу аймактардын бири резиденцияда да беделдүү жарандар жашайт. Заңгырата салынган жомоктогудай үйлөрдө жашап жатышканы менен салыкка келгенде качып койгондугу бар экен. Мүлк салыгын төлөп кетүүнү суранган кызматкерлерине ар кайсы шылтоолорду айтып, узата калууга да ашыгып жатышты. Самастар, кандайсыз? Өзүңүз бар. Келип чыгып коюңдар ака. Жөн мен азырлашып аттым, кетип аттым эле. Келеттиңиз беле? Ооба, сиз болгон немеңизди эле сүйлөп берип коюңузчу. Маалыматтарды жөнөткөнбүз. Буга чейин барган эмес. Бул барбагандын себебин айтышкан.
ушул үйдүн ээси ооруп жаткандыгына байланыштуу бизге барбай турушкан. Кечээ күнү барып бизден эсептетип чыгарышты. 110 миңдин айланасында сом чыккан. Бүгүнкү күнү барып төлөйбүз деп азырда хозяин айтып жатат. 2006-жылы курулуптур, үйдүн бүткөн жылы. Бизде 58-статьянын негизинде салык кодексин 6 жылга гана салык эсептей алабыз. 2015-жылдан бери бир дагы салык жөнүндө бизге барган эмес, төлөгөн эмес. Салык төлөө мезгилинде айрым маселелерге көңүл буруу жоопкерчилиги бар. Анткени үй сатып алуу же сатуу учурунда башаламандык жаралып калышы мүмкүн. Эгерде салыгы төлөнгөн кыймылсыз мүлктү сатып алган жаран салык кызматынан каттоодон өтүүсү зарыл экени белгиленет. Антпесе каттоо базасынан төлөнгөн же төлөнбөй тургандыгы боюнча маалымат чыкпай калат. Төлөбөсөм болбойт. Бул эле ошону айла мен да пенсия алып атпаймынбы? Элим алат, журтум алат. Мамлекеттин биз колдобосо ким колдойт? Анан жөнүнө качып жүрө берсек болбойт. Бул эл журт бар. Мен мисалы мына жерге мынаны куруп атсам дагы ушул налыктар төлөнүп атат. Себеби кандай төлөнүп атат? Мен семен сатып алып атам, арматура сатып алып атам. Мына кызматкерлерге эме төлөп атам. Бул берилет да, төлөш керек. Сиз айттыңыз, бир жылдан бери төлөнөлүк депчи, бул ким бирөөнүн атына өткөн бекен? Ооба, бул жерде үй Динар эженин атынан төлөндү деп бул жактар айтып атат. Мен өзүңкү төлөнгөм деп, биз өзүнүкү. Бирок бул жерде Өмүрзаков Туганбай Каримкулович деген байкенин атынан төлөнгөн эмес налог. Бул киши менен 2 ай мурда ушул кишиге мен өткөрүп бердим. Ушул кишиге. Эми андан бери булар көчүп келе элек да. Мисалы Ахматов же Ташматов деген жараныбыз бир жер мүлктү алып, сатып алып, 2 жылга жетпей кайра бирөөгө сата турган болсо, эгер ошол алып жана саткан сумманын ортосунда бир пайда келип чыккан болсо, мисалы 500 миңге алып туруп миллионго сата турган болсо, ошол пайдасы болуп эсептелген 500 миңден 10% киреше салыгын бизге төлөөгө милдеттүү болуп эсептелет. Өткөн жылдын июнь айынан бери иштеп жаткан кошумча туумду кечирүү акциясы уланып жатат. Мындан улам учурда төлөбөй калган мүлк салыгынын кошумча туумдарын төлөөгө сунуш берилет. Ал эми шаардагы жер үйлөр 180 чарчы, ал эми батирлер 110 чарчы метрден ашкан болсо салык төлөө милдеттенмеси коюлат. Тагыраагы ар бир чарчы метрге 50 сомдон 100 сомго чейин салык төлөнөт. Бүгүнкү күндө Ош шаар боюнча 547 үйдүн, мүлктүн, объекттердин салыктары төлөнө элек. Анын суммасы 5 миллиондун тегерегиндеги сумма болот экен. Эгерде өз убагында келип, мына апрелдин айдын башында декларация аркылуу ошол мүлкү тууралуу маалыматты бизге берүү мөөнөтү 1 апрелде бүтөт. Ал эми 1 сентябрга чейин ошол декларациянын негизинде эсептелген сумманы келип төлөө мөөнөтү 1 сентябрга чейин болот. Качан барасыңар? Эртең барып коесуңар? Ооба. Эртең бүгүн барат. Албетте. Азыр изишение жазып берет силерге. Орам дегениңер үчүн протокол түзбөй жатабыз. Декларациялар тапшырылганбы? Папашка билет. Ош шаарында жалпы 1403 объектке салык төлөө милдети турат. Муну менен Ош шаарындагы салык төлөөчүлөрдүн 3төн 1 бөлүгү салык төлөбөй жаткандыгы аныкталган. Мындан улам тийиштүү кызматкерлер салык төлөөчүлөрдү өз убагында төлөп кетүүгө чакырат. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары. Нурньюз маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да учкай тааныштыра кетсек. Ауганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы өз согушкерлерине селфи кылып, сүрөттү социалдык тармактарга чыгарууга тыюу салды. Бул боюнча Кургоо министринин милдетин аткаруучу Мухаммед Якуптун тиешелүү буйругу чыкты. Тыюу салууга айрым согушкерлердин сейил бактарды кыдырып, оюн-зоок аттракциондорго түшүп, анын видео жана сүрөттөрү социалдык тармактарга чыгып кеткени себеп болгон. Министрдин айтымында согушкерлердин бул иш-аракеттери кыймылдын аброюна доо кетирүүдө. Аны менен бирге социалдык тармактарга чыккан сүрөттөр аскерлердин жана кыймылдын жетекчилеринин кайсы жерде экенин көрсөтүп, коопсуздукка коркунуч жаратышы мүмкүн. Ал согушкерлер башка нерсеге алаксыбай берилген тапшырманы так аткарышы керектигин белгилеген. Белгилей кетсек, талиптерге батыштын кийимин кийүүгө да тыюу салынган. Америкалык белгилүү ырчы Ар Келли жыныстык зомбулук көрсөткөнү үчүн айыптуу деп табылды. Ал 20 жыл бою 11 кишини, арасында балдарды зордуктаганы айтылууда. 27 сентябрда AQShnын Бруклин федералдык сотундагы отурумда сот арачылары 54 жаштагы Келлиге
коюлган айыпты бир добуштан колдошту. Ага карата өкүм 2022 жылдын май айында окулат деп күтүлүүдө. Ырчы узак мөөнөткө түрмөгө кесилиши мүмкүн. 6 аптага созулган сот жараянында 11 аял жана 2 эркек күбө катары көрсөтмө берип, Келлинин зордукчул аракеттерин айтышты. Прокурорлордун белгилешинче, Келли адамдарды шоу-бизнеске карьера түзүп берем деп зордуктаган. Ал 13 жыл мурун балдар порнографиясына байланыштуу кылмыштын алкагында соттолуп, бирок далилдер жетишпегендиктен акталган эле. Кыргызстандын Италиядагы элчиси Талай Базарбаев аталган өлкөнүн президенти Сержо Маттареллага 28 сентябрда ишеним грамотасын тапшырды. Бул тууралуу элчиликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, иш-чарадан соң элчи Базарбаев Италиянын президенти менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы мамиле тууралуу сүйлөшүү өткөргөн. Анда Талай Базарбаев Кыргызстан менен Италия кийинки жылы дипломатиялык алака түзгөнүн 30 жылдыгын белгилерин, анын алкагында бир катар иш-чаралар пландалганын, ноябрь айында италиялык ишкер Кыргызстанга келери күтүлүп жатканын билдирген. Кыргызстан Италия менен дипломатиялык алака түзүлгөнүнө 30 жылга чамалаганы менен бул өлкөдө кыргыз элчилиги былтыр гана ачылды. Алгачкы элчи болуп буга чейин өкмөттө Тышкы иштер министрлигинде иштеген Талай Базарбаев дайындалган. Маратбек Акимбеков Ош ТВ телеканалына башкы директор болуп дайындалды. Бүгүн жаңы жетекчини Мамлекеттик мүлк фондунун турагасы Жааматка тааныштырды. Маратбек Акимбеков алгачкы эмгек жолун Ош ТВда кабарчы болуп баштаган. Буга чейин региондордогу бир катар телеканалдарда кабарчылыктан тарта теле долбоорлор менен иш алып барган. Эскерте кетсек, Ош ТВ телеканалынын буга чейин Керимбек Халыкулов жетектеген. Аталган телеканал 2010 жылдагы июнь коңалаңына чейин негизинен өзбек тилинде эфирлерди берген. Июнь окуясынан соң эси алмашып кыргыз тилинде иштеп баштаган. Учурда телекомпания мамлекетке таандык жана өкмөткө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду тарабынан башкарылат. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. А мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.